Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министринин экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери жерлерде болушуп, мыйзамсыз иштерге бөгөт коюу аракетин көрүшүүдө. Өлкөнүн коргоого алынган жаратылыш аймактарында кызыл китепке кирген куштарды, жан жаныбарларды коргоодо бир топ түйшүктөр бар экендигин айтып жатышат. Биз тараптан экологиялык техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан жапайы жаныбарларды сактоо, коргоо боюнча рейдтик иш-чаралар жүрүүдө. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө ошол эле Чолпон Ата, Боз Тери аймактарынын тегерегинде сиз белгилеп өткөндөй туристтик багытта акча табуу максатында жеке жактар тарабынан мыйзамсыз тийиштүү документтери жок пайдаланып жүргөн 99 алгыр куштар кармалды. Анын жүрүшүндө 19 бүркүт кызыл китепке киргени аныкталып, ал тийиштүү акты менен Буг эне реабилитацион центр Караколдо жайгашкан ошого өткөрүлүп берилди. 60-ка жакындай куштар табиатка учурулду биз тараптан. Учурда уруксаты жок бүркүт кармап, соодалап, оңой олжо байлыкка тойтунабыз деп тутулгандар дагы жок эмес. Анан албетте алар жазасыз калышпайт. Эреже бузуулар кодексинин 262 беренесине ылайык жеке жактарга 20 000, юридикалык жактарга 65 000 сом, же 200 эсептик көрсөткүчтө, юридикалык жактар болуп калса 650 эсептик көрсөткүчтө айып пул салынат. Ысык көл өрөөнүндө кармалган бүркүттөр зоопаркка өткөрүлүп берилген. Мыйзамсыз иштерди жазып аткан жарандарга карата Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 262 жана 263 беренелерине ылайык 120 000 сомдук айыптык чаралар көрүлдү жалпысынан. Мындан тышкары, эгер ошол алгыр куштарды өлтүрүп салган болсо, ал Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык, 224-токтомуна ылайык айыптык доолор каралган. Бүркүт карчыга сымалдуулар тукумуна кирип, узундугу 90 сантиметрге жетип, канатын жайгандай 2 метрге жеткен алп куштардан. Деңиз деңгээлинен 2-3 000 метр бийиктиктеги аска зоолорду түнөк кылышат. Ургачылары 1-2 гана жумуртка тууп, 45 күн дегенде балапан басып чыгарат. Андыктан бүркүт жөн жерден кызыл китепке кирбегенин эске алып, аларга аяр мамиле жасоону көз жазымда калтырбасак. Айзат Анарбекова, Гүлжан Кыдралиева, Илич Касейинов, Ысык көл жаңылыктары.